Hazır biz geometriyalik progressiyanın müçülörün summaсын kандай kılıp табууга мүмкүн болорун көрсөтөлү. Бизге geometriyalik progressiya берилсин. 3, 6 көрүп турасыңар. Кийинки мүчөсүн алыш үчүн мурдагы мүчөнү 2-ге көбөйттүк. Анда кийинки мүчө 12 болот экен. Кийинки мүчөнү алыш үчүн муну 2-ге көбөйтөбүз. Ал 24 болот экен. Ошол сыяктуу уланып 384 саны берилсин. Ушул geometriyalik progressiyanын мүчөлөрүнүн суммасын тапкыла дейт. Башкача айтканда 3 кошулган 6 кошулган 12 кошулган 24 кошулган ошол сыяктуу кошулган 384 суммасы эмнеге барабар экендигин табуу талап кылынып жатат. Муну биз geometriyalik progressiyanын мүчөлөрүнүн суммасынын формуласы боюнча муну албетте бардыгын жазып алып кошуп эсептесек да болот. Бирок geometriyalik progressiyanын мүчөлөрүнүн суммасынын формуласына салган албетте ал да канча ыңгайлуу болот, убакытты аз талап кылат, жана рационалдуу жолу болуп эсептелинет. Биз мында мурдагы сабактарда geometriyalik progressiyanын мүчөлөрүнүн суммасын мындай формула менен табууга болорун көрсөткөнбүз. B1 көбөйтүлгөн Q'нун n даражасы -1 бөлүнгөн Q -1. Ушул формула менен буларды таап алсак болот экен. Мына бир эки жерден geometriyalik progressiyаны карап отурсак, демек 24-тү 384-тү кандай кылып алдык ошону түшүнүп алсак болот. 24-тү 2-ге көбөйтөбүз. Бунда 48 болот. Кийинки мүчөсү 48-ди 2-ге көбөйтөбүз. Бул 96 болот. 96 болот. Кийинки мүчөсү 96-ны 2-ге көбөйтөбүз. 12, 19, 192 болот. Андан кийинки мүчөсү 192-ни 2-ге көбөйтөбүз. Демек мындан geometriyalik progressiyanын мүчөлөрү кандай чыгаары көбүрөөк белгилүү болуп калды. 192-ни 2-ге көбөйтсөк 384. Биздин акыркы geometriyalik progressiyanын акыркы мүчөсү 384 болчу. Демек анда санап көрөлү. 384 прогрессиянын бул эченчи мүчөсү экени. Бул биринчи мүчө, экинчи мүчө, үчүнчү мүчө, 24 төртүнчү мүчө, 5-нчи мүчө, 6-нчы мүчө, 7-нчи мүчө, 8-нчи мүчө. 384 geometriyalik progressiyanын 8-нчи мүчөсү экен. Албетте минтип жазбай башкача каалаган geometriyalik progressiyanын каалаган мүчөсүнүн формуласына салып чыгарсак да болмок, бирок түшүнүктүү болсун үчүн кандай жол менен келгенин көргөздүк. Анда B азыр айттык, бул 8-нчи мүчөсү экен. 8-нчи мүчө 384-кө барабар. Анда формулага койсок, биринчи 8 мүчөсүнүн суммасы барабар. B1 бул биринчи мүчө 3 барга барабар болду. Q азыр көргөндө улам кийинки мүчөнү алыш үчүн мурдагы мүчөнү 2-ге көбөйтүп аттык. Демек Q 2-ге барабар. Анда 2-нин 8-нчи даражасы -1 бөлүнгөн 2 -1-ге барабар. Бөлчөктүн бөлүмү 1-ге барабар болот. Демек аны жазбай койсок дагы болот экен. Бөлчөктүн бөлүмү 1-ге барабар болгондуктан. Ошентип анда 3 көбөйтүлгөн 2-нин 8-нчи даражасы -1 барабар. Бул болсо 2-ни 8-нчи даражага көтөр деген сөз. 2-ни 8 жолу өз-өзүнө көбөйтүп, андан 1-ди алып салсак, 3 көбөйтүлгөн 255. Кайра кайталайм. 2-ни 8-нчи даражага көтөрөбүз, андан 1-ди алабыз, ошондо 255. 255-ти 3-кө көбөйтсөк 765. Ошентип бизге берилген geometriyalik progressiyanын мүчөлөрүнүн суммасы 8 мүчөсү берилиптир. Ошол 765-ке барабар болду.
Bul misaldan biz geometriyalыk progressiyanın müçölörünün summaсын tabuda жазылган munavrekil formulаны paydalandık. Bul formulanı paydalanуунун жолун түшүндүңөр. B1 birinci müçösü Q bolsa geometriyalыk progressiyanın bölümü bolot eken. Dagы bir misalды geometriyalыk progressiyaga тиешелүү dagы bir misalды карап көрсөк, көбүрөөк кызыктуураак bir misalды карап көрсөк, geometriyalыk progressiyanın 6-cı müçösünün 4-cü müçösünün 6-cı müçösü menen 4-cü müçösünün ayırması 72'ge barabar bolsa deyit. Al emi 3-cü müçösü menen 1-ci müçösünün ayırması 9'ga barabar bolsa, uşul geometriyalыk progressiyanın bölümü bolgon Q'nu tapqıla deyit. Q kançaga barabar bolot eken. Tak, bunu taş üçün B6'nın emne ekendigini eske salsak, anda B6 birinci müçönü bölüm Q'nun 5. derecesine köbeytkönge barabar, minus B4-cü müçösü bolsa birinci müçönü Q'nun 3. derecesine köbeytkönge barabar 72'ge boldu. B3-cü müçösü B birinci müçönü Q'nun kvadratına köbeytkönge barabar, B birinci müçönün özün jazalı barabar 9. Oşentip görüp turganыңarday eki belgisizi var eki tengdemenin sisteması payda oldu. Bunu kanday kılıp çıkarsak bolot? Birinci tengdeme dep koyalım, bunu ikinci tengdeme dep koyalım. Birinci tengdemeden B birinci Q'nun 3. derecesinin kaşağının sırtına çıkarsak, anda Q'nun kvadratı minus 1 barabar 72. İkinci tengdemeden bolsa B1'di gana kaşağının sırtına çıkaralabız. Sebebi ekönde teң жалгыз gana B1 var. Anda kaşağının içinde Q kvadrat minus 1 bölüngen 9 kalat. Sistema. Bu sistemanı çıkarış için birinci tengdemeni ikinci tengdemege bölölü. Jogorуда aytılganday tengdemenin sol jagına, oң jagına bölünür. Başkaça aytkanda B1 Q'nun kubu Q kvadrat minus 1'di bölöz ikinci tengdemenin sol jagına. B1 köbeytülgen Q kvadrat minus 1 barabar 72'ni 9'ga bölöz 8 kalat. Kaşağlar alımındağı jana bölümündeki kaşağlar kıskarat, B1'ler kıskarat. Oşentip Q'nun 3. derecesi 8'ge barabar bolot. Bunu kanday düşünsök bolot? Kaysıl sandın kubu 8'ge barabar deyit. Anda bizge belgili bolgonday al 2 sanı. Başkaça aytkanda 2'ni kubka götürsök 8 çıgat. Anda bizge koyulgan surooga жооп бердик, Q barabar 2 eken. Bul misaldan geometriyalыk progressiyanın müçölörünün summasın kantip tabuunu үйрөндүk. Birinci misaldan, mına jerde birinci misal turat. Al emi ikinci misaldan bolsa geometriyalыk progressiyanın kaalagan müçösünün formulaсын paydalanıp Q'nu tabuunun jolun үйрөндүk.